Мен айтайын деген ушул бүгүнкү каралып аткан маселенин тегерегинде көбүрөөк эмоция болуп атат, субъектив факторлор болуп атат. Күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү да айтылып атат. Мен сурайт элем да, ошол күбөлөр таранычы бар деп жок деп айтканга негиз барбы? Ошолордун кайсы бири суд аркылуу реабилитация болуп, күнөөсү жок деп акталып чыккандар бар. Бул биринчи маселе. Эми шек дегенде шектүү деле сүйлөп атабыз, бирок берилген бир нукта шек келип атат да. А презумпция невиновности деген каякта калып кетти. А эмне үчүн биз Атамбаевдин ошол кылмышка катышы бар дегенге шектенгенге укугубуз жок. Бир жактуу эле шектенгенге ушундай бүгүн жаралып калдыбы. Мыйзам жөнүндө сөз кылып атабыз. Мыйзамды жагынып бардыгыбыз айтып атабыз. Мына бүгүн күндө экс-президентти жоопко тартуу деген норма негизинен жок. Болгону бир негиз болгону Конституциялык палатанын чечими. Ошол чечимдин бир эмесин окуп берейин. Правовой иммунитет экс-президента должен иметь конкретный правовой режим, который итоговое решение его преодоления независимо от предварительных процедур должно быть не менее сложным. Болгону ошол президентти импичмент кылган процедура менен иштетсе болот дейт. Бирок Конституцияда, Уголовный кодекса, ГПКда жазылган аналогия не запрещает. Жооп берип коеюн да сен. Анар эң туура айттыңыз. Мен комиссиянын корутундусу эле боюнча жооп берейин десем, өзүңөр чоң саясат боюнча суроо бересиңер. Мен сиздерден сурам, ушул корутундудагы ар бир тамгага жооп берем. Ошо жерден мыйзам бузуу тапсаңар процедурадан, ага да жооп берем. Эмнеге таянып иш кылдың дедиңиз? Мен 4 жагдайды айтайын. Биринчиден, укук коргоо органдарынын тиешелүү иликтөөчүлөрдүн далили боюнча азыр СИЗОдо жаткандардан 3-4 көргөзмө бар. Аны бөлүп коюшту. Бул биринчи жагдай. Экинчи, СИЗОдон чыгып келген 10 чакты саясатчы айтып атат. Ага ишенишибиз керекпи? Үчүнчү, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү азыр бу жерде отурушат. Алар айтып атат, ооба, экс-президенттин фамилиясы бар, бирок ага иш козгой албайбыз. Аны өзүнчө бөлүп койдук деп атат. Төртүнчү, катты көрсөтүлүп атат. Бешинчи, комиссиянын мүчөлөрү ушундай деп чечти. Рахмат сиздерге.